Саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, Манас жаңырыгы телеканалында атайын чыгарылыш программасы кызматыңыздарда Марс Мухтаров. Бүгүнкү темабыз ичимдик боюнча, албетте кайсыл ичимдик деп турсаңыз, ичимдиктердин ичине жазылган Манас аттуу арак ичимдигине ушул жөнүндө теманы козгомокчубуз. Соц тармактарда өзгөчө тема болуп, деги эле элдин арасында өзгөчө урушту талашты жаратып жаткан ушул арак болуп атат. Эмне үчүн Манас деген ысымды бул аракка ыйгарды, баарыбызга таң калыштуу. Бирок ушул ысымды ким ыйгарды, кайсыл инсан ыйгарды, кайсыл укук менен ыйгарды, баарыбызга тең таң калыштуу болуп атат. Демек, дал ушул нерсеге кызыксаңыз, биздин экрандан эч кайда алыстабай биз менен чогулуңуз. Анткени алдыда көптөгөн кызыктар бар. Ким, кандай окуя, эмне бизди күтүп турат, баарыбыз биргеликте чогуу көрөбүз. Бул жолку темабыз коомдо уруш талашты жаратып жаткан улуу Манас баатырдын ысымын ар кандай ичимдик же болбосо жинди суунун бетине жазып жаткандыгы тууралуу иликтеп баштадык. Демек, сөз башынан болсун. Буга чейин 4 ай мурун бул жинди суу Манас аталышына чыга баштаган. Мыйзам боюнча Манастын атын бир жерге ыйгарууда же продукцияга жазууда өкмөттөн уруксат алып, андан кийин чыгарыш керек болчу. Бирок, бул компания уруксат алганбы же жокпу деген суроону жоопсуз калтырды. Бул фирманын жетекчиси ким? Бул Манас ысымын ичимдикке жазууга ким уруксат берди? Бул фирманын жетекчиси эмне себептен бизге интервью берүүдөн баш тартып жатат? Бул суроолордун тегерегинде атайын чыгарылыш программасы ушул суроого жооп издейт. Тилекке каршы бул убакытка чейин Семетей Сейтек аталышында дагы чыгып келген. Бирок бул көрүнүштү өкмөт көрсө да көрмөксөн болуп унчукпай келет. Мындайды неге токтотпой жатат же ким тоскоол болуп жатат деген суроо дагы пайда болот. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай эле Борбордук арак заводунун алдында турам. Бул жерге биз бул заводдун жетекчилери менен, бул заводдун жумушчулары менен бир канча күндөн бери телефон аркылуу сүйлөшүп, жолугушуу уюштуруп бериңиздер деп көптөн көп сурандык. Тилекке каршы бизге эч кандай жооп болгон жок алардын тараптан. Бирок биз бүгүн таң эрте саат 9-да келип, өзүнүн бул жердеги офисине келип жолугалы десек, эч ким менен байланыша алган жокпуз. Бул жердин кароолчулары чыгып, бүгүн эч кандай жумуш болбойт, бардык жумушчуларга эс алуу деп айтты тилекке каршы. Ал эми биз кабылдалуу бөлүмүнүн номерин алып кайрадан байланышып көрсөк, бүгүн жумушчулар иштейт, бардыгы жумуш өз ордунда жүрүп жатат деп билдирди. Бирок жолугушууну дагы кайра ирет суранып, кайрадан жолугушуу уюштуруп бериңиз десек, биздин жетекчи, биздин маркетинг тилекке каршы башка жака жыйынга кетти деген билдирүүнү айтты. Какой-то кристалл. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Эхо Манас. Менен сүйлөшүп атам, кечиресиз. Марс Мухтаров. Өткөндө эле 2-3 жолу чалып, бүгүн 4-сү чалып менен байланышып атпайбыз. Жооп алалы деген, эмне болду, администрация менен жолугушсак болобу, качан жолугушсак болот. Азыр администрация өзүндө жок эле да. Сиз менен кечээ айткандай эле байланыша турган кишилер башка. Силер боюнча айткам, телефонуңузду бергем, ошо сизге чалыш керек. Жоопту негизи 4 күндөн бери күтүп атабыз, неге жооп беришет? Мен эч нерсе билбейм, кечиресиз. Администрациянын өзүнө барып жолуксак болобу, офисте барып? Администрация азыр өзүндө эмес. Руководство өзүндө эмес. Маркетинг, пиар менеджерлер да жокпу? Жок, ал дагы өзүндө эмес. Бүгүн жумуш күнү да негизи. Ооба. Чыгып кетишкен эртең менен. Эртең менен? Совещанияга. Кече күнү менин номерим аларга калтыргачтı да. Кече күнү да кайра чалып кетти. Кайра калтырдыңыз беле, калтырган. Алар билет да туурат. Сиз bundan качан биринчи жолу чалганда эле сиздин номериңизди алып калган болчумун. Жок, байланышабыз деп айтты да алар. Же айткан жокпу? Байланышабыз. Кече келгенде байланышабыз, өзүбүз билебиз деди. Сиздин аты жөнүңүз ким болот? Аты жөнүмүзгө эмне кереги бар? Жок, азыр мен ким менен сүйлөшүп атам, кийин айта турган болсом, ушул киши менен сүйлөштүм эле, бирок байланыш болгон жок деп. Мен бул жакта жетекчилик айтып эле, сотрудник менен сүйлөштүм эле, анан байланыш болгон жок, тилекке каршы байланыша албадык деген жооп болуп кетти. Азыр мен билип атам, жакшы болот да. Приемная деп эле коюңуз, приемная дагы кымбат деген кыз менен сүйлөшкөм деп айтып койсоңуз болот. Кымбат деген, Хорошо, макул, рахмат.
Саламатта калыңыз. Кыргыздын кыргыздыгын даңазалап турган Манас жана каада салт экенин ар бир кыргыз уулу жакшы билсе керек. Бул көрүнүш боюнча коомдун пикирин баамдап көрөлү. Буга чейин Манас бизди сактап келген, эми биз Манас атабызды сактайбыз дейт манасчылар. Биз жогоруда көргөндөй эле азыр Манас анан Бакай жөнүндө сүрүштүрүп келип атабыз да. Буга чейин Семетей, Сейтек деген коньяктар чыккан. Бүгүн шараптардан Манас анан Бакай чыгып атат да. Ушул нерсеге кандай? Анан Манас чыкканда эле эл дүрбөй баштады. Соц тармактар дагы өзүчү болуп атты. Анан мындай коомдун арасында дагы өзгөчө өзүчү болуп атты да. Бул нерсеге сиздин оюңуз кандай? Туура, эми бул деген Манас кыргыз элинин куту, кыргыз элинин ыйык тутуп келген урааны болгон. Анан ушул биз ыйык көрүп, ушундай жерибизди, ушундай элибизди сактап келген Манас атабыздын атын кумар ача турган, ошо көңүл ача турган аракка чаптап атканы, бул аракты ичип алып мас болгондон кийин адам өзүн билбейт да, бирин бири өлтүрүшү мүмкүн, зынаалык ишке барышы мүмкүн, уну ичип алып кандай жоруктар болушун билбейт да. Ошон үчүн ушундай майда жанагындай ыплас нерсеге Манас атабыздын атын жабылып коюлуп атышы өтө туура эмес нерсе да. Муну деген чыныгы кыргыз баласы, канында кыргыздын каны ойноп турган, жүрөгүндө Манастын ысымы бар кыргыз баласы мындай ишке барбайт. Анткени муну ошо кыргыздын мындайча айтканда душмандары, Манаска чыккынчылык кылган бир бузукулук иши бар, бузукулук каны бар адам жасабаса, кыргыз баласы бул ишке барбайт. Бул деген өтө жаман нерсе да. Биздин ыйык тутуп аткан, жүрөгүбүздө сакталып турган ыйыктыгыбызды биздин ошол жараткан Кудай, жараткан Теңирден кийинки эле ыйык болгон Манас атабызды ушундай шарапка, аракка коюп аткан нерсеси өтө туура эмес нерсе. Буга мен жан дилим менен болгон мүчөм менен каршымын. Жүрөгүндө Манас аты болсо, канында Манастын каны болсо, мындай ишке барбаш керек. Бул Манастын тарыхын билсе, Манастын санжырасын билсе, кыргыздын тарыхын, кыргыздын кандай эл экенин билсе, мындай ишке барбайт. Бул деген элдин алдында, закондун алдында ошол керт башы менен жооп бериш керек. Эмне үчүн биз кайсы убакка чейин Манас атабызды кордото беребиз? Кыргызды Манас сактап келдиби? Эми биз Манасты сакташыбыз керек. Милдеттүү түрдө сакташыбыз керек. Буга чейин дагы Семетей, Сейтек деген коньяктар, Семетей деген мейманкана бар. Манас деген бильярд бар. Ал мейманкананын ичинде эмне болуп атат, эч ким билбейт да, туурабы? Ал өзүнүн үй бүлөсү менен келип атабы? Же бирөөнүн аялын ээрчитип келип атабы ал жерге? Кандай ишке барып атат, аны эч ким билбейт. Мейманкана. Ошондой Манас, Семетей, Сейтек деп биздин ыйык аталарыбыздын атын булгап аткандан кийин ошонун баары закондуу түрдө жооп бериш керек. Биз жогоруда көргөндөй эле буга чейин Семетей, Сейтек анан улуу аттардын, ысымдардын арак шарапка коюлуп эле келип атат. Бул нерсеге чара көрүлүп, бүгүн 3 айдан мурун Манас деген нерсе чыгыптыр, арак шарапта. Мына ушул боюнча соц тармактарда анан коомдун арасында өзгөчө талкуу жүрүп, уруш талаш, мындай терс көрүнүштөр көрүнүп атыр да. Бул нерсеге манасчылар кандай чара көрүп атат азыркы учурдачы? Эми манасчылар кандай чара көрсүн? Башынан эле каршы, биз илгертен эле айтып келатабыз, ушундай нерсенин болбостугу үчүн атайын өзүнчө уюм болуш керек. Көзөмөлдөй турган. Манаска байланыштуу ысымдарды, аталгаларды, аталыштарды тескей турган уюм болуш керек эле деп 10 жыл, 20 жылдан бери эле айтып келатабыз да. Анан эми бул эмнени билдирет? Бул мамлекеттин алсыздыгын, чабалдыгын, улуттук идеология боюнча кайдыгер экендигин билгизет. Башка эч нерседен кабар бербейт. Ал эми ушундай аталгалар менен чыгарып аткандарга келе турган болсок, алардын башы экөө жаны темирден эмес. Бул боюнча алар өз жазасын алат. Кимден, кандай тартипте деген нерседе эмес. Бүтүндөй бир улуттун
сыймыгына, улуулугуна доо кетирип атат. Укум тукумунун убалынан корксо деле мындай нерсе кылбаш керек болчу. Ал эми өз убалы өзүнө деген сөз да андайларга. Башка эч нерсе айта албайбыз. Жогорку кеңеште бул маселени козголсун, каралсын ошол жерде деген Атайын Саякбай Манасчы фондунун атынан кат жолдодук. Жообун күтүп атабыз. Кудай буйрса бул сөзсүз түрдө мамлекеттик деңгээлде карала турган жумуш болуш керек. Балким бирин серин майда чүйдө жетекчилер көз жаздында калтырып кетиши мүмкүн, бирок эл мындай нерсени көз жаздында калтырбайт. Мына ар жактан ар кандай коомдордон жеке адамдардын өздөрүнүн баш көтөрүп буга кайдыгер эмес экендигин билгизип аткандыгынын өзү бул чоң күч, муну байкабай атат. Бул элдин, улуттун ыйыктыгына тийишип атышат. Бул нерсенин арты жакшы менен бүтпөйт. Кыргыздын улуу баалуулуктарын эл жана бийлик сактабаса, ким сактайт? Бул көрүнүшкө активисттердин ой пикири кандай деп сурамжылоо ишин жүргүзүп көрдүк. Агай биз көргөндөй эле буга чейин Семете Сейтек деп чыгып келаткан. Эми бүгүн 3 ай мурун Манас деп чыгыптыр. Бул чыкканда 3 ай, 5 ай болуп калды деп биз дүкөндөрдөн сурадык. Бул арак ушу азыр дүкөндөргө чыгып сатылып атыптыр. Буга эми кандай закон, мыйзам жол берди? Элден кандай жооп болот? Азыр соц тармакта деле, элдин арасында деле, коомдо деле аябай талкууга түшүп, ызчуу болуп аткан көрүнүштөрдү көрүп атабыз да. Бул Манас деген биздин руханий байлыгыбыз. Анан Манастын атын биз үчүн улук да, ыйык. Мисалы үчүн ал кое турган жарашат. Мисалы үчүн кандайдыр чокуга койсо, Манас чокусу деп сыймыктанып, мына Манас аэропорту дейбиз. Бул дагы биздин сыймыктана турган жерибиз, аэропортубуз да. Анан эми өзгөчө арак шарапка койгонго биз мурдатан бери эле каршы болчубуз. Мындан бир 30-35 жыл мурун деле ушул маселе козголгон да. Мисалы үчүн ушул коньяктарга дагы Манас деп, Семетей деп коюлуп келген да. Ошону бир токтотуш керек жөнүндө маселелерди ар кайсы жерге айтып келатабыз, бирок ал деле токтогон жок. Анан албетте азыр мына өзүң айткандай арак деген Манас деген арак чыгып атканы дагы бул өкүнүчтүү да. Биз ал Манастын атын биз ошол арак шарап менен жайылта албайбыз, пропаганда кыла албайбыз да. Кайта тескери тарбия берген болуп калабыз да. Манастын атына биз өтө этияттык менен мамиле кылышыбыз керек деп ойлойм да. Атын кое берет деген эле болбойт. Ал бизге мындай аброй, абийир алып келбейт да. Анан бул боюнча мыйзамдар бар экен, тийиштүү мыйзамдар. Анан активисттердин айтымы боюнча, коомдун, элдин айтымы боюнча, эгерде мыйзам буга жол берген болсо, биз өзүбүз чара көрөбүз деген сөздөр дагы айтылып атыптыр да. Бул нерсеге сиз кандай деп жооп? Эми мындай да, мыйзамды деле ал бир киши жазат да. Ал мыйзамды ошол нар жагы кандай болуп калат деп ойлобосо керек да. Балким арак шарак деп жазбаса керек. Эмблемаларды чыгарса болот, значокторду чыгарса болот, төш белгилерди чыгарса болот. Анан эми ошол мыйзам уруксаат берди деп эле өтө пасттыкка түшүп кеткенибиз болбойт да. Ошон үчүн мен коомчулуктун пикирин колдойм. Азыркы биздин коомубузда ар бири өз ордун башка жактан көрүп бараткан же болбосо көрүп калган мезгил болуп атпайбы? Анан биздин кыргыздардын колго карманары бул Манас. Ар бир адамдын негизги 3 документи бар. Төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүгү, паспорты, анан аскердик билети. Кыргыз улутунун күбөлүгү, төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүгү Манас, паспорты Чыңгыз, ал эми аскердик күбөлүгү Чолпонбай.
болуш керек болчу. А бүгүн биздин митиркебиз, биздин төрөлгөндүгүбүз тууралуу күбөлүгүбүз Манас деген нерсе арактын бетине чапталып чыгып атат. Семетей деген нерсе коньяктын бетине чапталып чыгып атат. Муну менен биз эмне кылып атабыз? Өзүбүздү өзүбүз шылдыңдап, өзүбүздү өзүбүз таман алдыбызга тебелеп, өзүбүзгө өзүбүз көр казып атабыз. Бул биздин кыргыздын ары жок болуп калган окшойт деп ойлоп кетебиз да. Арсыз болуп калдык, алсыз болуп калдык. Кул болуп баратабыз. Биздин атабызды бирөөлөр аракка чаптаса деле, даарат кагазына чаптаса деле макул болуп, өзүм көрбөсө көйнөгүмдү бөрү жесин деген заманда жашап атабыз. Бул нерсе менен биз өзүбүздүн тегибизди, наркыбызды, духубузду, намысыбызды тебелеп атканыбызды бүгүн сезбей атабыз. Эртең кеч болуп калат. Ошон үчүн жалпы коомчулукка айтат элем, кайрылат элем, бул нерселерге кайдыгер карабашыбыз керек. Биздин атка минерлерибиз, биздин тың чыкмаларыбыз, биздин саясатчыларыбыз, биздин шайлоо болгондо эле же башка учурларда эле баш көтөрө калган акылмандарыбыз, сөзмөрлөрүбүз ушундай учурларда баатырлыгын көрсөтүш керек. Эгерде бүгүн баатырлыгын көрсөтө албаса, бүгүн ошого сес көрсөтө албаса, каршы тура албаса, анда алар баатыр эмес, анда алар саясатчы эмес, анда алар улут үчүн күйгөн инсан эмес. Манас атабыз кандай болгон? Манас деген элин коргогон, жерин сактаган. Манас бирөөдөн кечирим сураган эмес, тизе бүгүп өмүр сүргөнчө тике туруп өлгөн артык деп келген Манас. Биз ошонун урпактарыбыз. Анда биз эгерде ушул арактардын атына жазып аткан ишкерлер ушуну бүгүн токтотпосо, Манастын жолу менен басып, Манастын жолу менен талкалап, Манастын жолу менен тебелеп коюшубуз мүмкүн. Муну жөн сөз эмес, эсине алса болот. Биз өзүбүз ушундай бир кабар маалымат угуп, өзүдө көбөдүр болуп атабыз. Бул биз үчүн абдан өтө суук кабар. Биринчиден, бул биздин өзүбүздүн улуттук, керек болсо мамлекеттик коопсуздукка аябай чоң терс таасирин тийгизет. Себеби биздин ушул Манас үч илтигибиз, Манас Семетей Сейтек, бул ЮНЕСКОнун тизмесине кирген жана бизде мыйзам менен корголуп турат. Кандай гана мекеме болобу, ишкана болобу же башка бир соода маркалары болобу, ошону Манас үч илтигиндеги же деги эле ошо Манас Семетей Сейтек аталарыбыздын аттарын колдонууда ошо мыйзам чегинде, ошо мыйзамда эгерде ошондой уруксаат берилсе гана ошол учурда гана колдонуш керек. Дегиз эле мыйзам жол берген деп айтылган күндө дагы ошол спирт ичимдиктерине Манас Семетей Сейтек аттарын колдонуусуна мен абдан каршымын. Себеби бул биздин өзүбүздүн келечек муундарыбызга туура эмес үлгү кылып атабыз да. Мүмкүн кайсы бир деңгээлде өзүбүздүн маданиятыбызга балта чаап атабыз. Демек менин оюмча бул эки тараптан бири-бирин тең күнөөлөй бербей, мыйзам чегинде сот талаасында чечилиш керек. Албетте бул жерде менин оюмча милдеттүү түрдө соттук териштер жүрүш керек да. Же болбосо Адилет министрлиги, Юстиция министрлиги укуктук баа бериш керек. Анан эгерде чындап мыйзам бузулган болсо, анда соттук териштер жүргүзүп, күнөөлүү тарап жазасын тартыш керек да. Өзүңүз көргөндөй эле буга чейин Семетей Сейтек деп арак шараптарга жазылып чыгып келатты. Анан бүгүнкү күндө 3 ай мурун эле чыгып туруп, биздин маалымат боюнча Манас Бакай деп шараптардын аты чыгып, дүкөндөргө коюлуп сатылып баштаптыр да. Буга мыйзам боюнча 2011-жылы мыйзам жазылган экен. 28-күндө Манаска тиешелүү нерселерди, продукцияларга жазып чыгара турган болсо, өкмөттөн уруксат алып жазып чыгыш керек деп чыккан экен. Ушул боюнча азыр кандай чараларды көрсө болот? Эми кандай кылып токтотсо болот, кандай кылып алдын алса болот? Сиздин көз карашыңыз кандай болот? Биринчиден, кыргыздын ата баран салтын карайлы. Ал жакта жогорку кеңеш, парламент мыйзамын жок учурунда Манас ат бул ыйык оор ат деп балдарга да койчу эмес да. Өтө сейрек коюлчу. Демек, Манаска өтө ыйык мамиле кылышкан да.
Анан кийин Манас мыйзамынын долбоорун иштеп жатканда ушул традицияны эске алып 2011-жылы мыйзам кабыл алынган. Мыйзамдын Манас эпосу жөнүндө 5-беренесинде 2-бөлүкчөсүндө жазылган. Мамлекеттик, муниципалдык, жеке менчик тараптар юридикалык. Эгерде Манас деген терминде ыйгарабыз десе, нерсе айткандай, өкмөт бекиткен тартипте гана. Андан бери өкмөт тартипти бекиттиби? Бекитсе эмне үчүн жанагынтип арак-шарапка Манастын аты коюлуп атат? Демек, бул жерде өкмөттүн жоопкерчилиги аныкталган. Биринчиден биз өкмөттөн сурашыбыз керек. Жоба бекитилдиби? Ошонун ирети ким аныктайт? Ал уполномоченный орган деп коет, ыйгарым укуктуу бир бийликтин өкүлчүлүгүн же кыргыз патенттиби же маданият министрлигинин ыйгарым укууну өкмөт аныкташ керек. Ким жоопкер? Эгерде жоопкер болсо, анда мындай иш-чарага эмне үчүн алар реакция кылбай атат да? Себеби өкмөт жоопкер болгондон кийин алар сотко бериш керек жана фирманы. Ал фирма жеке менчик мындай мыйзам бар экенин мүмкүн билбесе керек да. Билсе, анда өкмөттүн чечими болсо тийиштүү, алар аны аткарыш керек. Эми Манас аты, Манас атабыздын аты бул ар бир кыргызга, ар бир кыргызстандыкка ыйык ат. Биз Манас атабыздын атын оозонгондо бир касиеттүү, бир бийик, даңазалуу, парасаттуу, чоң абройлуу сөздөргө камтыган бар экен. Ошондой жумуштарды, кыйын жумуштарды, керек болсо ата мекендик согушта биздин ата бабаларыбыз дагы ушу атакага чыгаардын астында дагы Манас атабыздын арбагы колдосун деп айттым. Ошолордун даремети дагы, ошолордун кылган жумушу дагы бийик бир кысталыш, кыйчалыш, абдан кыйын кезекте карманган ат. Биз колдонгон ат Манас атабыздын аты. Анан ушундай мисалы ичимдикке колдонуш менин оюмча орунсуз. Бул боюнча негизи мыйзам кабыл алыш керек болуп калды. Бул маселени жыйынга да алып чыгып биз көтөрүүгө аракет кылабыз. Себеп дегенде мындай ыйык аттарды эгерде биз туш келди колдоно бере турган болсок, анда мисалы колго уруна турган уюм болобу, же болбосо башка дагы бир ушундай нерселер болобу, ушундай бийик аттарды биз ар кандай каалагандай колдоно берсек, бул жакшы эмес. Ооба, менин билишимче Манас, Кыргызстан, же болбосо Ала тоо деген ар бир кыргызстандыктын жүрөгүнө, ар бир кыргыздын жүрөгүнө жакын аттарды колдонуу боюнча тийиштүү мыйзам бар. Бул мыйзамды бузгандык мыйзам бар. Бирок менин оюмча ошол мыйзамда жазалануу тартиби каралбай калган да. Жазалануу, эгер ошол мыйзамды буза турган болсо. Биз ошол жазалануу механизмине киргизиш керек, тийиштүү түзөтүүлөрдү. Жана бул болгон ушундай окуяларды анда ошол мыйзам токтотууга себеп болуп берет. Биздин урматтуу президентибиз белгилегендей, бул Манас эпосу бул Курандан кийинки экинчи китеп болуп эсептелет бизге. Китеп эпос болуп эсептелет да. Ошон үчүн бул Манаста биздин кыргыздын нукура идеологиясы, маданияты, тарыхы жатат. Ошон үчүн биз Манас деген аттын өзүн ушунчалык бир этияттык колдонушубуз керек деп ойлойм да. Ошон үчүн мына жакында биз маалымат алып калдык. Ушул бул ичимдиктерге дагы, спирт ичимдиктерине дагы ушул Манастын атын коюшуп, андан сырткары дагы мен өзүм байкадым, ушул кээ бир могу кафелерде дагы ушул Манас бөлүмү деп атап коюшуп, ошонун ичинде дагы ичимдиктер ичилип атат. Ушул нерселердин баары бир жөнгө салынса деген ойду айткым келет. Бул нерсе 2011-жылы Роза Отунбаева президентибиз кол койгон Манас мыйзамында жазылган, 5-беренесинде 2-пунктунда жазылган, ушул бул өкмөттүк деңгээлде тартипке салынат деп. Бирок биз жакында эле ушул парламентте, жогорку кеңеште ушул Манас мыйзамынын аткарылышы боюнча уктук, өкмөттүн отчетун
өзүнчө бир ушу Манас мыйзамы алынгандан кийин бир иш чаралар кылынсын деген бир чечим чыгарылган. Ошол чечимдин 24 пунктунун 12 эле пункту аткарылыптыр. Бул жарымы аткарылбады дегенде эсептелет да. Ошон үчүн дагы ушул бүгүнкү күндө ушуга бир туура реакция кылып, мындайча айтканда бир өзүбүздүн атыбыздан ушул нерсени жөнгө салыш керек деген ойду айткым келет да. Кудай буюрса буга биз бүгүнкү күндө абдан кириштик, катуу кириштик. Буюрса Манас эпосун таркатуу боюнча, ошол Манас мыйзамынын аткарылышы боюнча абдан бир алгылыктуу иштерге бүгүнкү күндө жогорку кеңеш дагы өзүнүн салымын кошконго аракет кылып атат. Бүгүнкү күндө ошо биздин ыйыктыгыбызга болгон кол салуулар болуп аткандыгы үчүн биз ошол атайын коомдук уюмдун атынан ошол сотко берели деп атабыз. А биздин кыргыз элибиздин ыйыгы болуп аткан ошо Манасыбызды, Бакайыбызды, Кошоюбузду дүнүйөдөгү эң чоң ыйыктыгы эле ушул кыргыздын ыйыгы ушул Манас. Ушуга келип алып туруп, эми эң төмөнкү деңгээлде келип алып тарактын атын берип туруп, анан кийин шылдыңдап жасап атса биздин кыргыз элибиздин шылдыңдап аткан немеси да. Мына ар бир кыргыз ойгонуп кичине көздү ачышыбыз керек. Бүгүнкү күндө биздин мөңгөлөрүбүз, жерлерибиздин баары сатылып, талкаланып, жок болуп атат, ууланып атат. Баардык нерселерди бүт баарын тең сакташыбыз керек. Кыргыздын жаратылышы, кыргыздын эли, кыргыздын журту эмне менен сакталат? Биринчиден ошо ыйыктыгы. Ыйыктык бул Манас. Манастан ыйык биздин кыргызда кармана турган эчтеке жок. Жаратылыштан башка. Мына биздин элибизден, журтубуздан, кыргыз деген атыбыздан башка кармана турган эчтеке жок. Ураныбыз Манас деген ураанды жоготуп, ураанды токтотуп, көрө катка кирип бараткансынын себеби ушул да. Бул эми баягы көчөлүк болгон жок, 100 жылдан бери келдик да. Биз эмне дейбиз эми? Элдин биринчиден өзүбүздүн баягы кайдыгерлигибиз, өзүбүздүн эң кыргыздын баалуулук деген Манасыбызды эстебей, ошол жанагы сыртына этикетке чапталып, ичинде апап болуп турган баягы атын өчкүрдү ичип, ошого кумарланып жүргөнүбүздүн себеби ушул да. Акыры баарын тебелетип, тепсетип, уже акыркы өзүбүздүн баягы кандай дейбиз, энебизди, атабызды бергенге макул болуп калганыбыз да, азыр баардык нерселер. Биринчиден булардын алып чыккан себеби ошолордун жүрөгүндө Манас деген, кыргыз деген сезими жоктугунан да. Булар деген муну кандай десек, бул кыргыздын баалуулуктарын коргобой, наоборот өзүнүн байлыктарына кызыкчылык кылып аткандары да баягы. Ушул ат менен баягы эл баягы Манас деп ойгонуп баштаган убакта, ушул Манасты кое койсом мен арагым көп өтөт деген чолок ой, арам ой, арам байлыктын нерсеси да. Бул жерде мындай эмне дейбиз? Буларды өзүнүн ордуна койчу мезгил келди. Кудайга шүгүр, кыргыз деген, Манас дегендерибиз көп эле ойгонуп баратат чынында. Бул жерден баягы эртерээк ушу байлык деңсегендер, бийлик деңсегендер эсине келбесе, арты жаман болот. Бул Манаска асылгандар, Манасты кордогондор жыргаган эмес бул жашоого чейин. Бүт көрүп келе атабыз. Ким кандай Манаска кандай наалат кылып, кандай жашоодо жашап калганын баарын уже элдер көрөт. Нукура кыргызга тийиштүү болгон баалуу нерселерди барктап сактап, ошол эле учурда аны коргоп калуу ар бир кыргыздын милдети болуп саналат. Бүгүнкү күнү биздин ыйык туткан нерселерди болбогон ичимдик шараптарга чаптап жаткандыгы өкүнүчтүү. Кыргызга тийиштүү болгон нерселерди тепсеп жаткандыгыбыз ар бир инсандын өкүндүрбөй койбойт. Эгерде мыйзамды карай турган болсок, 2011-жылдын 28-июнунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Манас эпосу жөнүндө мыйзамда мындай жазылган. 5-берене укуктук жобо. Мамлекеттик, муниципалдык, жеке менчик жана менчиктин башка түрлөрүндөгү объектилердин жана алар тарабынан чыгарылган продукциялардын аталыштарына Манас терминин колдонуу Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте уруксат берилет. Демек, мыйзамдын 5-беренеси 2-бөлүгү бузулган, өкмөт аталган фирманы сотко бериш керек деп каралган.
Бул мыйзам боюнча өкмөт эмне себептен иштебей жатат деген суроо пайда болот. Буга чейин да мындай ичимдиктерге да улуу инсандардын ысымдары ыйгарылып келген. Ал учурда бийликтин сол көзү кайда болду эле же сол чөнтөгүнө жеңил жана майлуу сүттүү пайда агып турганбы айтоор эч кандай реакция болгон жок. Азырынча бул суроо жоопсуз турат. Эгерде мындай темп менен кетчү болсо Кыргыздын баалуу болгон нерселерин жоготуп жиберүүбүз мүмкүн. Кыргыздын улуулугун даңазалап турган бул албетте Манас экенин ар бир кыргыз уулу билсе керек. Манас жаңыргы телеканалы, Бишкек 2017 атайын чыгарылыш программасы.